Биз кече онда тең көрүштө эмне деп отурду эле. Булар укпаса, сүйлөбөсө эмне үчүн булардын мүмкүнчүлүгүн, булардын укугун тейлешибиз керек. Бийликке же парламентке келип алып, тазалаңгыла. Каклайм эжүк. Клара же, сиз мен сизди сыйлайм. Рита Красавка эжемди да сыйлайм. Мен андан билим алгам. Бул Садыр Жапаров роликте таттылык жүргөн да. Тазалаңыздар. Ишиңиздерди анасы мага келип түрмөдөн чыгаргыла деп айткан да. Түрмөгө Биз жогоруда айтканбыз. Биздин иш чарабыз расмий түрдө жыйынтыкталды. Массалык маалымат каражаттарын карап атам. Суроолоруңуздар болсо бере берсеңиздер болот. Бул жакты көздөй. Чоң рахмат сиздерге анда болсо. Чыганда мага дебатка чык. Давайте жалпы майктар үчүн жооп берсең, эмне иш кылдың? Бүгүн биригүү жөнүндө сөз алып эже, жалпы ушул рахмат сизге, рахмат. Кимде дагы суроо бар? Мындай бирөөнү жамандабай, просто өзүбүзгө тиешелүү суроолордон берип коюңуздар эгер болсо. Биз сизди уктук эжеке, чоң рахмат сизге. Пикир айтканыңызга толук укугуңуз бар. Бүгүн биз биригүү тууралуу сүйлөшүп аттык элек. Сыртта асманыбыз ачак, көгүлдөр асман турат, жазгычтан атат, ошондуктан жакшы көтөрүңкү маанай менен алдын көздөй жөнөйлү. Бирибиздин маанайды бузганга себептер толуп жатат. Эми булар дайыма эле чыгып атышат. 2016-жылдан баштап сиз дайыма эле акыл чыгып атышат. Ар бир президентине кайрылышкан, ошо изилдөөлөр, бир түрлүү каттар, керек болсо каржы полиция азыр эле даже барып атышат. Ким эле азыр каржы полициянын жетекчиси ошо барып айтып атышат. Мен ар кандай фантазияны айтып атышат да. Мен акчаны алардан алдым, квартираны бербей башкаларга бердим. Бирок бул өтө жалган сөз. Себеби мен эч качан квартираларды берген жокмун. Тескерисинче мен наоборот квартираларды батирлерди биякта биз уруп, мен бөлүштүрүүгө мен кирген жокмун. Бул мурунку биздин коом бар атайын. Ошол коомдун жетекчиси туура эмес, өтө туура эмес, действительно аны бөлүнгөн. Биз аны жумушчу топ түзгөнбүз. Ошол эле аял кирген, биздин азыр мына келаткан аял. Ал дагы кирген, өзү көрдү. Анан просто буга үй жетишпей, ошончо мага каршы эле болуп атат да. Анан мындай да, бунун байкеси түрмөдө отурат. Мага келип айткан, түрмөдөн чыгарып кой, чыгарбасам мен сага анда митингди кыла берем, уят кылдырабыз. Мен айттым, мен эч качан чыгара албайм. Булардын байкелери наркотик менен отурат. Керек болсо менде документтер бар эле бар. Булар дайыма эле ошол Ормуков деген дагы бар. Ал наоборот тескерисинче үйдү инвалидтерден уже экинчи үйдү алып, буларды алдап мага наоборот эметип атышат. Рахмат. Документтер бар, керек болсо.